Бул кооперативдик ферма Праганын чет жакасындагы Высочина аймагында орун алган. Аянты 3,5 миң гектар жерде чапчыйт. Аянты 700 гектар жеринде төө, бурчак, мак, чөп, буудай сыяктуу дан өсүмдүктөр өстүрүлүп, фермадагы мал жандыктарга тоют катары берилип келет. Алар биологиялык жол менен өндүрүлөт. Фермадагы негизги өндүрүш сүт болгондуктан малдар жайытка чыгарылбайт. Алар үчүн ушул жайда бардык шарт түзүлүп, кышы жай эдебей ушул жакта. Мал менен тоют берилип, алдылары саат сайын тазаланып турат. Мына бул уйлардын кулактарындагы сандары эмне деп ойлосоңуздар, булар алардын паспорттары. Чехиянын ушул мыйзамына ылайык ар бир мал жандыктары каттоодо өтүшү керек экен. Бул жактагы уйлардын ушул тукуму Гольштейн деп аталат. Күнүнө бери жагы эле 12 литрден 70 литрге чейин сүт бере алышат. Айта кетсек, ушул жактагы уйлардын буттарында дагы атайын жабдыктары бар. Алар булардын ден соолугун кандай абалда, эмне тамактанып жатышат, кайсыл жерде жүрөт, бардыгын ушул көзөмөлдөп турат. Кооперативдик фермада 500дөн ашык саан уй болсо, ошончо музоосу бар. Алар туулгандан кийин дароо бөлүнүп алынып, өзүнчө багылат. Мында музоолор үчүн желим челекке атайын жасалма упчу орнотулган. Күнүнө убакыты менен сүт берилип турат. Ал эми 500дөй саан уйду мына бул автоматташтырылган жабдык сайт. Takže nacházíme se vlastně na mléčné farmě družstevníků Baktelov, kde už ta... Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жактагы музоолор өз-өзүнчө кармалат. Ар бирине көңүл буруу зарыл. Аларга сүт беребиз. Акырындык менен чоңоя баштаганда жем, чөп жегенге көндүрөбүз. Алгач сулуу, жүгөрү, майдаланган буудай сыяктуу аралашмалары бар тоюттарды берип турабыз. Аяр жана дыкат көңүл бурууну талап кылган бул уйлар айрым өлкөлөргө көнүп кетпейт. Себеби ушул кооперативдик ферма Казакстанда да ишмердүүлүгүн жүргүзүп, кесепетинен Гольштейн тукумундагы бул уйлардын саламаттыгын начарлап, сүт берүүсү төмөндөп кеткен. Бир Гольштейн $2,5 миң чапчыйт, бирок кирешелүү. Мындай пикирин билдирген кыргызстандык ишкерлер фермадагы мал жандыктарды багуу ыкмасына гана эмес, тазалыгына да баа беришти. Мен ойлойм, ошо баары жакшы болуп кетет. Кыргызстандан келген дыйкандар, ишкерлер баарын көрүшүп, изилдеп, таанышып, дагы көпчүлөр дагы бул жерден окууга сүйлөшүп атат, обмен опытын дегендер бар. Мен көп жакшы опыт алып келебиз го деп. Фермада болгону 50 адам иштейт. Жумуштун бардыгын заманбап техникалар аткарат. Эң башкысы бул жактан чыккан калдыктардын бардыгы иштетилип, биогаз өндүрүлөт. Салабат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Прага.